Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman özünün ağasının, Müslüman başka bir tuğanının küzgüsü. Mına uşul turasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi gelgen. An Abdullah ibn Rafi'in an Abi Hureyre radıyallahu anhu kal: "El-mu'minu mir'atu ahihi iza ra'a fihi ayban aslahahu." Abdullah bin Rafi' rahmetullahi aleyhi aytat: "Men Abu Hureyre radıyallahu anhu'nun mınday dep aytkanын uктум. Momun musulman özünün ağasının küzgüsü, egerde anda kandaydır bir kemçilikti, ayıpты görse ana оңдоп коёт" дейт. Күзгүнү караганда адам баласы өзүнүн кемчилигин көрөт. Эгер болсочу, мейли кичинекей болсо деле кээде адам баласы кемчиликтүү болуп калат. Ошол кемчиликти күзгүнүн себебинен, күзгүнүн жардамы менен адам билет дагы өзүнүн айып кемчилигин оңдоп алат. Ошондой эле адам баласы кээде кемчиликтүү, анан кемчилик кылгандан кийин өзүнө билинбейт. Ошол кемчиликти айта турган күзгү сыяктуу бир жардамчы керек да. Ал бир тууган. Башка эле бир мусулман бир тууган сиздин айыбыңызды көрдү дагы, ошол айыбыңызды жакшылык каалоо менен, менин бир тууганым, мен сизди Алла үчүн жакшы көрөм, сиз жакшы адамсыз, бирок сиздеги бир айып бар, ушул кемчилик бар, ушуну оңдоп алсаңыз мындан да жакшы болосуз, өтө даражаңыз көтөрүлөт, өтө жашооңуз жакшы болот деп бир кемчиликтерин оңдогонго бир жол көргөзүп коет да. Эгер көргөзбөсө, ал өмүр бою ошол айып менен өтүп кетиши мүмкүн да. Бир айып эмес, бир канча айыптар менен өтүп кетиши мүмкүн. Баягы капталдан жакшыраак көрүнөт дейт го. Өзүн адам жакшы көрө албайт да. Мындай бирөөнүн кемчилигин караш өтө жеңил да. Фаланчы адам кандай десе, кечке айтат да. Токтобойт. Ал адамбы деп туруп анан баштайт бир чегенен. Адам сын такканды жакшы көрөт, кемсинткенди жакшы көрөт, а өзүн аябай жакшы көрөт да. Өзүн кандай десе, өзүн жакшы дейт, Аллага шүгүр. Адам өзүн кандай жакшы көрөт. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мынаки талимин, тарбиясын алган сахаба радиаллаху анхумдардын сөздөрүн карасаңыз, мусулман башка бир мусулмандын күзгүсү дейт. Күзгү кандай жардам берсе, биз дагы бири-бирибизге ошондой жардам беришибиз керек да. Анан эми бизде сөзсүз түрдө каталар болуп турат. Ошол каталарды күзгүдөн өзүбүздүн жүзүбүздөгү, өзүбүздүн денебиздеги катаны оңдогондой, менен биз ошол бири-бирибиздин каталарыбызды оңдогонго жардам беришибиз керек да. Негизинен ар бир инсан өзүнүн катасын оңдогонго аракет кылыш керек. Ар бир инсандын өзүнүн катасы бар. Ошо менен биргеликте, өзүн оңдоо менен биргеликте башкаларды дагы оңдоого, башкаларга дагы эскертүүгө менен биз жардам беришибиз керек экен. Мына ушул хадисте менен бизге мусулмандын күзгүсү дейт. Бул Абу Хурейра радиаллаху анху айткан сөз, бул дагы хадис, сахабалардын сөзү дагы хадис болуп эсептелет кайсыл бир деңгээлде. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан дагы мусулмандын күзгүсү деген хадистер өтө көп келет. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. Мына эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып жатат. Мурдагысында Абу Хурейра сахаба өзүнүн ошол мусулмандын күзгүсү экендиги турасын айтып өткөн да. А бул хадисте Пайгамбар алейхиссаламдан уккан хадисин айтып жатат. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Момун мусулман башка бир момун мусулмандын күзгүсү. Жана момун башка бир момундун агасы" дейт. Ага ини экөө бири-бирине кандай жакшылык каалайт. Агасы өзүнүн инисине тарбия берет, ошол жардам берет, эскертет, жакшылык каалайт, насаат айтат. "Иним" депчи, "Жаман жолду баспа. Иним, сен жакшы адамдарга кошул" деген сыяктуу бир жакшы насааттарын ага өзүнүн инисине айткандай, мусулман дагы башка бир мусулмандын агасы дейт. Кандай агасы, кандай пайда берет, кандай жардам берет десе, якуфу алейхи дойатаху, бир зыянга учурап калуудан аны сактайт экен да. Ушул бараткан жолуң жаман. Ушуну адат кылып алсаң эгерде, өмүр бою кыйналасың деп, жаман иштерден, жаман жолдордон тосот экен да. Мусулман бир мусулманды. Аны жамандыктан тосуу менен биргеликте ваяхултуху мин вараихи, анын артынан коргойт, анын аркасынан сактайт дейт. Кандайча сактайт? Мисалы бир мусулман чыгып кетти сыртка.
Эми башка бир адам анын кемчилигин айткан болсо, аны коргош керек экен да. Бир кемчилигин айып баштады. Ушул адам өзү жакшы адам эмес. Ушул адам деген ушундай кемчиликтүү адам да, ушу дайыма ушинтет да деп бир кемчилигин айтса, дара токтотуш керек экен да. Мусулман бир тууганым, сен антип айтпа, сүйлөсөң бетине сүйлө, артынан сүйлөбөй. Деп сиз аны коргошуңуз керек экен. Бул мусулмандык сыфат экен да. Унчукпай отурсаңыз, ошол жамандаган сөзүндө ушагына, анын дооматына сиз да кошулуп каласыз да. Күнөөсү бирдей болуп калат. Ошондуктан сиз менен биз чыныгы мусулманбыз. Эми ошол чыныгы мусулмандыкты сиз менен бизге пайда кыла турган сыфаттар айтылып атат. Мусулман мусулманга көзгө, мусулман мусулманга жардамчы дейт, насаатчы, жана зыянга жетип калышынан тосот дейт мусулман мусулманды. Жана анын артынан сактайт экен да. Ага пайда келе турган ар бир ишке жардам берет, ага зыян келе турган ар бир иштен тосот. Мына ошон үчүн мусулман да. Ошон үчүн Аллахтын алдында мусулмандын кадыры бийик болот. Ан Ваккас ибн Раби'ата анил Муставрид радияллаху анху анин Набий саллаллаху алейхи ва саллям قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. Муставрид деген бул пайгамбар алейхиссаламды көргөн, атасы дагы, өзү дагы сахаба болгон, пайгамбар алейхиссаламга жолуккан. Мына ошол улуу инсан айтат, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деген уктум. Кимдеген бир мусулмандын себебинен бир үзүм жеген болсо, Аллах Таала ал инсанга кыямат күнү канча жеген болсо ошончолук тозоктон жедирет дейт. Эми бир мусулмандын себебинен жесе дегенди кандай түшүнсө болот? Астында айтып атат, "Ваман кусия бирожулин муслимин", бир мусулмандын себебинен кийим кийип калган болсо, "Фа инналлаха азза ва жалла яксуху мин жаханнам", Аллах Таала ал инсанга тозоктон кийим кийгизет деп жатат. Эми мусулмандын себебинен тамак жөө, мусулмандын себебинен кийим кийүүнү биз кантип түшүнөбүз? Көпчүлүк учурда биз мусулмандын себебинен икром алып келет, белек алып келет, кийим кийебиз, тамак ишебиз, конокко барсак сый көрөбүз, мусулмандын себебинен болуп жатпайбы? А бул хадисти кантип түшүнсөк болот десе, диндеги улуу алымдарга Аллах Таала өмүрлөрүнө береке берсин, өтүп кеткендердин рахматына алсын. Татажалла минхум куллу фитнатин зулма. Алымдар асмандагы жылдыз сыяктуу, ихластуулар асмандагы жылдыз сыяктуу, алар аркылуу бүт караңгылыктар кетет дейт да. Асмандагы жылдыз аркылуу адамдар жол тапкандай алымдар аркылуу жол табышат экен да. Ошол алымдар бизге туура жолду көргөзүп атат. Бул хадисти мындай түшүнгүлө дейт. Бир мусулмандын себебинен жеди дегендин бир канча маанилери бар экен да. Биринчи мааниси, бир адам экинчи адамды мактап жатат элдин алдындачы. Бул деген аябай акылдуу, бул деген аябай жөндөмдүү, бул деген аябай аракетчил деп туруп бир адамды мактап жатат. Ал чындап эле аракетчил болушу мүмкүн, же жаман адам болушу мүмкүн. Бирок элдердин алдында мактап, анын кадыр баркын көтөрүп жатат. Анан элдер чындап эле бул жакшы адам окшойт деп кызыгып, аны бир жол башчы кылып шайлап алышты, же болбосо бир ошол элдин башчысы кылып шайлап алышты. Анан жанагы адам мактаган адам анын кирешесинен ага түшкөн, элдер ага берген жакшылыктан бул дагы пайдаланып жатат да. Ошондо бир мусулмандын себебинен жеген болуп калды да. Кыямат күнү Аллах Таала ага ошончолук оттон жедирет дейт. Же бир мусулмандын себебинен кийген болсо. Бир мусулмандын себебинен кийген болсо дегени, бир мусулманды жамандап жатат мисалы. Жамандап туруп, ошол бир мусулмандын себебинен жок эле жерден бирөөгө жала жаап туруп, өзү пайда көрүп жатат да. Ошол моментте мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ал өзү ошол бир мусулмандын себебинен кийип ичип жатат. Аллах Таалага бул жакпай турган амал экен. Мусулмандын сыфаты эмес экен булчу. وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Эми кимдеги эми ошентип рия жана сум'a даражасына жетти. Элдерди жамандап жатып, же элдерди мактап жатып, өзү бир пайда көрдү, же даражасы көтөрүлдү, элдер аны мактай баштады. Элдер ал туурасында жакшы сөз айтты, элдер аны жакшы көрүп калды, бирок анын жолу тура эмес эле. Эми ошол инсанга кыямат күнү Аллах субханаху ва таала жаза берет экен. Аллах Таала өзү аны жазалайт, өзү аны шерменде кылат, Аллах Таала өзү аны акыретте зыянга учуратат экен да. Кыямат күнү
ал инсанды дагы бүткүл калайыктын алдында шерменде кылат экен да анычы. Неге дегенде ал бир адамды калайыктын алдында шерменде кылган. Бир жок эле жөнү жок эле бир адамды мактаган. Эми кыямат күнү бул жалганчы, бул кыянатчыл деп Аллах Таала бүткүл калайыкка бул инсанды жарыя кылат экен. Аллах Таала ошондой шермендечиликтен баарыбызды сактаган болсун. Аллага иман келтирген момунбуз, ошого момундук сыфаттарды өзүбүздүн жашообузга алып келгенге аракет кылайлы.